Саламатсызбы достор. Бүгүнкү көнүгүүлөрдүн топтому уйку безин жана өт баштыкчасын дарылоого арналган. Аларды өнөкөт панкреатитте, ташы жок холециститте, өт баштыкчасынын дискинезиясында жасоо сунушталат. Өтө маанилүү эскертүү. Эгерде сиздин өт баштыкчаңызда чоң таштар болсо, бул көнүгүүлөр жасоо такыр болбойт. Андыктан көнүгүүлөрдү баштоодон мурун видеонун астындагы бардык каршы көрсөтмөлөрдү окуп чыгыңыз. Көнүгүүлөрдү түз жана катуу жерде, мисалы полго килемче төшөп жасоо керек. Башыңыздын астына кичинекей жука жаздык коюп алсаңыз болот. Анда эмесе баштайбыз. Биринчи көнүгүү тизени курсакка тартуу. Чалкаңыздан жатып, бутту бүгүп, таманды жерге коесуз. Ушул абалдан өтө жай жана кылдатык менен бүгүлгөн тизелериңизди курсагыңызга карай тартасыз. Андан кийин ошондой эле жай кыймыл менен бутту кайра баштапкы абалга түшүрөсүз. Пайдасы: бул көнүгүү иштин булчуңдарын жумшак иштетип, уйку бези менен өт баштыкчасын акырын стимулдайт. Натыйжада өттүн чыгышы жакшырып, уйку безиндеги кан айланууну жандандырат. Ошондой эле ичегилердин иштешине жардам берип, ич катууну алдын алат. Экинчи көнүгүү кайчалас чыканак жана тизе. Колуңузду желкеңизге коюңуз, бирок манжаларды чиелештирбеңиз. Оң чыканагыңызды сол тизеңизге, андан кийин сол чыканагыңызды оң тизеңизге тийгизүүнү аракет кылыңыз. Кыймылдарды жай жана кылдат жасап, колуңуз менен башыңызды тартпаңыз. Пайдасы: бул кыймыл ичтин түз жана кыйгач булчуңдарын иштетет. Бул ички органдарга, уйку безине жана өт баштыкчасына натыйжалуураак массаж жасайт. Бул алардын ишин жакшыртууга жана өттүн токтоп калбашына көмөктөшөт. Үчүнчү көнүгүү колдор желкеде, чиелишпеген абалда калат. Эми эки бутуңузду тең бүгүп, курсагыңызга карай жай көтөрөсүз да кайра жай түшүрөсүз. Пайдасы: ичтин прессине көбүрөөк күч келтирип, ички ондардарды стимулдаштырууну күчөтөт. Бул кыймыл уйку безиндеги кан айланууну жана өт баштыкчасынын жыйрылышынын активдүүлүгүнө жардам берет. Төртүнчү көнүгүү көмкөрөдөн жатып денени көтөрүү. Көмкөрүңүздөн жатып, денеңизди үстүңкү бөлүгүн жай өйдө көтөрүп, далыңызды бириктиресиз. Башты көп көтөрүүнүн кереги жок. Негизи кыймыл далда болот. Пайдасы: бул көнүгүү негизинен арканын булчуңдарын чыңдаганы менен ал жалпы денени иштетет. Ич көңдөйдөгү басымды өзгөрүшү аркылуу ички органдарга кыйыр түрдө таасир берет. Алардын жалпы абалын жакшыртууга салым кошот. Бул көнүгүүлөр топтомдун бир бөлүгү катары каралат.
Бешинчи көнүгү курсак менен дем алуу. Отурган абалда колуңузду кабырганын астына ичиңизге коюңуз. Ичиңизди чыгарып, курсак менен терең дем алыңыз. Андан кийин дем чыгарып жатканда ичиңизди ичке тартып, алаканыңыз менен кабырганын астын акырын басыңыз. Пайдасы бул диафрагмалык дем алуу ички органдар үчүн эң мыкты массаждардын бири. Ал уйку безин жана өт баштыкчасын түздөн түз стимулдап, алардын иштешин жакшыртат жана кан менен камсыз болуун арттырат. Саламатта калыңыз, ден соолукта болуңуз.